угулуп жатабы. Угулбай жатса, азыр мен кайрадан чыгамын. Урматтуу мекендештер. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Кондиционерди өчүрүп коесуңарбы? Урматтуу мекендештер, жогоруда айтылгандай эле биздин мекендештердин миграция көйгөйүн, алардын арман азабын, дегелер аларга болгон жеңилдиктер, биз Кыргызстан Орусия менен биргеликте кирген уюмдан тышкары башка мамлекеттер кандай кыйынчылыктарга калып жатат, Кыргызстандын мигранттары дегеле биздин мекендештер чет мамлекетте жүргөн айрыкча тепсе темирди үзө турган, ташты талкалай турган, тоону томкоро турган жаштарыбыз дегеле ушул эмгекке жарамдуу биздин мекендештерибиздин маселеси боюнча сиздер менен баарлашайлы деп жатабыз. Сиздерден сураныч ушул түз эфирди бөлүшүп, максималдуу биздин мекендештерге таратышып койсоңуздар. Бүгүн Азаттыкта эксперттер талдайт программасында биздин мекендештердин көйгөйү тууралуу маектештик. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 3-сентябрга чейин мыйзамсыз каттоодо турган биздин мекендештерди, башкача айтканда юридикалык даректерге каттоого турган биздин мекендештерди базадан чыгарып салгандыгына байланыштуу 3-сентябрга чейин регистрацияңарды мыйзамдаштыргыла деген эскертүү келген. Эгерде мыйзамдаштырбаса штраф төлөп, же болбосо депортация болушу ыктымал деген эскертүүлөр келген. Ошондуктан массалык түрдө биздин мекендештер Орусиянын аймагынан тышка чыгып, кайра кирип, өздөрүнүн каттоосун жаңыртуу максатында иш аракеттерди жасап жатышкан. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин мекендештер Орусияда жайгашкандар, дегеле иштеп, убактылуу жашай иштеп жүргөндөр юридикалык адреске катталышат, ортомчулар аркылуу регистрацияларын бүтүрүшөт. Мына ошолорго тийиштүү мыйзамдар бар болчу, бирок ошого көзөмөл күчөтүлдү. Мына ошол көзөмөл күчөтүлгөндүгүнүн айынан ушунчалык көптөгөн каргашалуу окуялар дагы бизге келип жаткандыгын көрүп жатасыздар. Эми ушул маселени кантип чечсе болот, урматтуу замандаштар? Бул маселени парламенттик аралык сүйлөшүүлөрдүн негизинде, же болбосо президенттин өзүнүн сүйлөшүүсүнүн негизинде гана чечпесе, башка жол менен чечүү мүмкүн эмес. Анткени булардын мыйзамында бар, мыйзамдуу түрдө булардын өлкөсүнө кирген биздин мекендештер каттоого турушу керек. Бирок тилекке каршы резиновая квартира деп коет, ошондой квартираларды көптөгөн биздин мекендештер 20-га чейин, 15-ке чейин, 30-га чейин жашаган мекендештерди билесиздер. Аларга эч качан батирлердин ээлери, орустар каттоого койбойт, жетелеп барып, МФЦга каттоого, регистрацияга койбойт. Ошондуктан ортомчулар аркылуу регистрация жасап жатышкан. Эми ошолорду силер эмгек келишимиңердин негизинде жашаган жериңерге каттоону коюш керек деп мурдагы ошол мыйзамды көзөмөлдөп күчүнө киргизип жатышат булар. Жанагындай такси тармагында иштеп жаткандар, уна айдап жүргүнчүлөрдү ташыган таксисттер, жана ошондой эле башка ушул курьер болобу, айтор ушундай эмгек келишими жок иштеп жаткандар кантип келишимдин негизинде регистрациясын улантат. Балким 3 айга коюшу мүмкүн, бирок 1 жылга кантип узартат? 2-чи, 3-чү, 4-чү жылдагы иштеп узартып жүргөн мекендештер бар болуучу. Мына ошол маселелерди бир гана парламенттик аралык сүйлөшүүлөр аркылуу гана чечилет. Бирок бул жактын мамлекеттик думасынын депутаттары менен сүйлөшө алабы? Биздин президентибиздин тили өтөбү? Тийиштүү жерлер менен сүйлөшө алабы? Мына ушунда жатат маселе. Иштеген жеринде, ошол иштеген жеринин эмгек келишиминин негизинде регистрация жасаш керек деген кандайдыр бир жеңилдиктерди киргизип, мындай сүйлөшүү жолуна барса болот. Ошондуктан ушул нерселерди ишке ашыра албагандыктан биздин мекендештер кыйналып жатат. Урматтуу замандаштар,
биздин 14 жараныбыз тилекке каршы айттырбай келген ушундай каргашылуу окуядан улам көз жумду. Мен мекендештердин жакындарына көңүл айтам, сабыр кылыңыздар. Тилекке каршы Афган согушунан көп жүк 200 болуп, биздин көптөгөн мекендештердин сөөгү Кыргызстанга барып жатат. Мен өзүмдүн жон теримден өткөргөн инсан катарында бар жогун сезип билип турам, туюп турам. Кан какшап, кан жутуп турган ата-энелерине, жакындарына сабыр тилейм. Ушуга окшогон өлүмдөр болбош үчүн президент Москвага келгенде же Орусияга келгенде ал силерге калп убада берип, 2 жылда биз мекендештерди Кыргызстанга алып кетебиз, 2 жылда миграция маселесин чечебиз, жумуш орундарын түзүп беребиз дегендерге ишенбей, өз тагдырыңыздар үчүн өзүңүздөр күрөшкөндө гана чындык, адилеттүүлүк орнойт. Жана ошондой эле ушуга окшогон маселелер болбойт. Ушул нерсеге кайсы бир деңгээлде коомчулук биз өзүбүздө күнөөлүүбүз деп эсептейм. Анткени ушул миграция турмушун менин жакындарым, сиздердин жакындарыңыздар баш болуп ушул турмушту тандап келгенбиз. Ушундай бийликти, ушундай өкмөттү, ушундай парламентти биз тандаганбыз. Ошонун шорун өзүбүз татып жатабыз. Кыргызстанда кумтөр элгеш десе, кыргыздын ит аягынан бери алтындан болот деген убадаларга ишенгенбиз. Алардын катарында мен да бармын, мен да күнөөлүүмүн. Ал күнөөлөрүмдү мойнума алам. Бирок кезинде ошону билип, айтып чыккан учурубузда колдобогон баягы Дооронбек Садырбаев агабыз айтмакчы, арка бел боло албаган эл болдук тилекке каршы. Алгылыктуу, билимдүү, тажрыйбалуу адистерди колдой албагандыгыбыздан, жаштарды куугунтуктаса унчукпай карап тургандыгыбыздан ушундай абалга түшүп жатабыз тилекке каршы. Сиздерге айтарым, ошол биздин мекендештер иштеп жаткан жерине регистрация коюу маселесин же болбосо кандайдыр бир жеңилдиктерди киргизүү үчүн парламенттик аралык Орусиянын мамлекеттик думасы же болбосо ошол президенттин улову айтор биздин бийлигибиз, биздин парламентибиз сүйлөшүүлөрдү сөзсүз түрдө жүргүзүшү керек. Ошондо гана чечилет. Регистрациядан тышкары биздин мекендештердин абдан көп көйгөйлөрү бар. Мен жогорку кеңеште отурганда айтканмын, биздин жаш балдардын, биздин бөбөктөрдүн, жетинчектердин мед страховкасы боюнча ата-энесинин эмгек келишиминин негизинде страховка жасалышы керек, ошолор аркылуу деп. Тилекке каршы ал маселе да чечилген жок. Жарым жылдан өттү. Өкмөттүн өкүлдөрүнө мен протоколдук ошол жерден тапшырма бергенмин. ПЦР маселесин да көтөргөнбүз. ПЦР маселеси чечилди, Кудайга шүгүр. Бирок жаш балдардын жанагы ооруканаларга акысыз ата-энесинин эмгек келишиминин негизинде көрүнүү деген ошол полис маселеси чечилген жок. Анан жанагы самолет менен учуп барып келип өзүңөрдүн регистрацияңарды жаңылап алсаңар болбойбу деп жатпайбы? Ал маселе чындыгында акылга сыйгыз. Анткени азыр билесиздер, авиабилеттер асман чапчык жатат. Кыргызстандан бери учуп келе жаткан биздин мекендештер кеминде бир 20 000 рубльдан ашык акча төлөп атат. Ошондуктан алардын барып келиши эле бир 40 000ге жакын. Анткени Кыргызстандан бери учуп келе атканда ПЦРди төлөйт экен. Авиакаттамдар, такси жана ошондой эле майда чүйдө акча менен 40 000ден ашык акчалары кетип калып жатат. Бул деген биздин мекендештердин 1 айлык айлыгы. Ал 1 айлык айлыгы менен Кыргызстанда бир 5 адамды камсыздап турчу биздин мекендештерге өтө эле оор. Ошондуктан ошол чыгымды кетирбөө максатында жанагынтип Казакстан же болбосо башка мамлекеттер аркылуу чек арадан кесип өтүп кайра келебиз деген 10 000ге жакын акчаны коротуп, ошол акча менен эле маселебизди бүтүрүп алабыз деген мына 14 мекендешибиздин каргашалуу окуясына күбө болдуңуздар. Урматтуу мекендештер, ушул маселе тезирээк чечилип кетүүсүн биз арыздар менен жана ошондой эле тийиштүү кагаздар менен кайрылабыз жогорку кеңешке. Сиздер дагы биздин ушул социалдык тармактарыбызга байланышып, чогуу ортоктош болуп, президентке чейин кайрылуу жазсаңыздар болот.
жана өзүңүздөр көрдүңүздөр, ошо миграцияга тиешелүү бөлүмдөр кагаз менен жазылган арыздар жок деп. Ал эми элчиликке дооматыңыздар болсо, алардын жасап жаткан иштерине канааттанбай жатсаңыздар, анда элчиликтин үстүнө сөзсүз түрдө арыз жазып кайрылсаңыздар болот. Сак саламат болуңуздар. Тез арада ошол мигранттардын көйгөйү чечилет деген үмүттөмүн. Дагы бир жолу ушул биздин 14 мекендешибиздин жакындарына чын жүрөгүмдөн сабыр тилейм. Сабыр кылыңыздар. Кудайдын маңдайына салган экен, эми айла жок, сабыр менен гана жеңебиз. Мындан кийин ошо мындай каргашалуу окуялар болбосун деп тилейбиз Кудайдан. Саламат болуңуздар.